Өткөн суткада коронавирустан 1091 киши айыгып чыкты. Сакайгандардын көбү Бишкек шаары жана Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында. Ал эми акыркы суткада коронавирус оорусу 28 бейтаптын өмүрүн алып, дагы 548 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлар Бишкек шаарында 9, Чүй областында 12, Ош шаарында 7, Нарын областында катталган жок, Ысык Көл областында 1, Талас областында 4, Жалал-Абад областында 18, Баткен областында 9, Ош областында 5 учур. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 жаңы учурлары Бишкек шаарында 130, Чүй областында 24, Ош шаарында 26, Нарын областында 33, Ысык Көл областында 82, Талас областында 26, Жалал-Абад областында 83, Баткен областында 16, Ош областында 60 учурду түздү. Кыргызстанда пневмонияны эсепке алганда коронавирус жуктурган учурлардын саны 33844 түздү. Алардын ичинен 22296 киши айыгып чыкты. Ал эми 1329 адам каза болду. Азыркы тапта ооруканаларда 10227 бейтап жугуштуу илдет менен күрөшүүдө. Алардын 4428 коронавирустан, 5799 пневмониядан дарыланып жатат. Региондор боюнча Бишкек шаарында 4195 бейтап, Ош шаарында 611, Чүй областында 1263 бейтап, Ысык Көл областында 991, Ош областында 1210, Баткен областында 524, Жалал-Абад областында 839, Талас областында 367, Нарын областында 227 бейтап дарыланып жатат. Ал эми сутка ичинде 8 медкызматкер оорудан айыгып, дагы 8 медик илдет жуктуруп алган. Алардын ичинен Ош шаарынан 3, Ош областынан 1, Жалал-Абад областынан 3, Талас областынан 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 2691 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 8 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мында сырткары үй карантининен 34 медициналык кызматкер айыкты. Жалпысынан республика боюнча 1500 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Учурда соц тармактарда саламаттык сактоо мекемелерине ыктыярчылардан, ишкерлерден гуманитардык жардам алууга тыюу салынды деген маалыматтар тарап жатат. Буга байланыштуу министрликтин өкүлү эч кандай тыюу болгон эместигин билдирди. Со стороны Министерства здравоохранения. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан өлкө аймагындагы эч бир оорукананын жетекчилигине коронавирус менен күрөшүү боюнча эл аралык уюмдардан, ишкерлерден жана ыктыярчылардан жардам алууга тыюу салынган эмес. Эч бир медициналык мекемеге мындай тапшырма берилген жок. Социалдык тармактардагы маалыматтар чындыкка туура келбейт. Өлкөдө эпидемиологиялык абал жеңилдей элек, дагы деле курч бойдон калууда. Андыктан жарандар санитардык гигиеналык эрежелерди сактап, коргонуусу зарыл. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош.